Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин бүгүнкү Жан Дүнөө программабызга белгилүү обончу, аткаруучу композитор Мирбек Текебаев катышууда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Мирбек Текебаев жөнүндө дагы бир аз учкай маалымат бере кетсек, Мирбек Текебаевдин бир катар обондуу ырлары, айрыкча Көгүчкөнүм аттуу ыр менен биринчи жолу обону чыккан мезгилдерде Атпай кыргыз журтчулугуна жакшы тааныш болгон эле. Андан бери мынакей Мирбек Текебаев бүгүнкү күндө 50ге жакын обондуу ырларды жаратып, эл арасында алып чыгып ырдап келатат. Анан мынакей биздин атайын ушул бүгүнкү биздин Жан Дүнөө программабызга келип катышып бергениңе дагы мынакей убактыңды бөлүп келгениңизге чоң рахмат. Анан алгач эми баягы биз сен өзүң обончу болгондон кийин мына ушул жөнүндө бүгүнкү күндөгү ушул чыгармачылыктар жөнүндө азын алак ой пикирлерди бөлүшүп отурсак деген ниетте отурабыз. Анан эми Мирбек Текебаев десе мен жогоруда айтып кеттим, сенин Көгүчкөнүм дегенин. Анан Алымбек Коробаев обончунун мисалы үчүн Акчарда Тумарым деген ырлары менен, Жекшен Тагаевдин болсо Ильястын ыры деген ырлары менен мынакей кыргыз эли жакшы тааныйт да негизинен. Анан ушул обондуу ырлар бир мезгилде катуу чыгып келип, ошол алгачкы ырлар обондуу. Анан кийинки мезгилдерде мынакей обондуу ырлар чыгарып атканы көрүнөт, бирок элге мындай терең жетпей келаткандай байкалат да мага. Ушул жөнүндө бир азын алак өзүңдүн оюңду айтсаң. Рахмат. Эми бул жөнүндө айта турган болсом, Көгүчкөнүм өзү 4 сап эле ырга абдан мындай жөнөкөй эле обонда, 4 саптуу обонда. Анан бул ыр баягы жүрөктөн чыккан ыр болот экен, анан жасалма ыр болот экен. Бул чын эле ушу жүрөктөн чыккан ырбы эмнегедир элге жагып кетти да. Эми башында көп деле мынга көңүл бурулган эмес. Баягы жаңы ырдап чыккан. Анан бу аткаруучулар тарабынан да ошолордон да күч болдубу. Анан бул 75-жылы өзүм муну отуруштарда, тойлордо, тең туштардын арасында эле ырдап жүргүм көп тараган эмес. Анан Боз салкын ансамбль уюшулуп 76-жылдары. Анан жакшы Шайгүл Шакеева, Окен Осмонбеков деген ырчыларыбыз Боз салкын. Ошолор бир жакшы мындай бир татыктуу кылып ырдадыбы, эмнегедир элге да жакты. Анан бул ыр ошол убактан баштап ошо ансамбль гана бир 81-жылдардан баштап бул ырдан ошо элге жакшы мындай элдин кабыл алуусу. Эми бул чыгарманын көбүнчө эле ушу эмнеси телевидение менен радио экен да, булардын багын ачкан, элге жеткизген бул телевидение силерге чоң рахмат, ошо чакырып мени ушу эмнетип атканыңарга. Көбүнчө телевидение менен радио экен. Ошол аркылуу анан элдин кулагына сиңип, эл угуп, анан ошол аркылуу анан ырдын баягы баасы билине баштайт экен да. Көбүнчө ушу телевидение менен радио экен да ошол. Анан кийинчерээк Арашан ансамблі чыгыптı, Атбаш жактамы, эмнеде интернетте жүрөт. Ошол дагы абдан бул ырды көтөрүп кетти. Бул ырдын багы ошондон ачылып кетти. Эми багы ачылбаган да обондорго, угул эле обондор. Анын баарын ошо телевидение, радио эле көтөрбөсө, анан мыкты ырчылар, азыр эми мыкты аранжировка, анан клип аркылуу бул ырлардын эмнеси багы ачылат экен да. Менин түшүнүгүм боюнча ошондой экен. Жакшы аткаруучу, анан жакшы запись аркылуу. Анан эми мындай бирге кийинки мезгилдерде туура запись деп атпайбызбы, мурда жазылып коюп эле фонограммадан да чыгып атканда. Кооздоп, көркөмдөп дегенде. Ооба. Ал эми азыр кийинки мезгилдерде Жан Дүнөө деп атпайбызбы? Ооба. Буга кандай? Буга эми элде эле тажада окшойт. Башында жалаң эле аккордеон комуз болуп эле элдин кулагына ошону сиңирип келдик биз. Бай живой ырдаш эле концерттердечи. Жан Дүнөө. Андан кийин анан тиги записти чынында абдан үндү таза кылып жазат экен. Анча-мынча жетпей калган ноталарды тиги жерден оңдоп коет экен компьютерден. Анан жакшынакай аранжировка менен эмнетип, кийин Yamaha деген нерсе чыкты, Yamaha мода болуп калды. Элдин баары ошо Yamaha'ң барбы деп ошо Yamaha менен тойлордо болобу, эмнелерде Yamaha мода болуп, тойлордун баары ошо Yamaha менен өтүп, кийинчерээк анан ушу компьютер пайда болуп, анан аранжировка деген нерсе чыкты, анан жакшынакай запись менен да кооздоп атат, үндөрдү тазалап.
Анан азыр акыркы убактарда жан дүндөргө көңүл буруп калды, уже элди тажайт экен. Ямаханды убак өттү, бу эмненде убак өтүп баратат, баягы аранжировка кооздогон ушу эмнеден. Азыр ушу жан дүнгө элдин көңүлү ушу аккордеонго көңүл бурулуп калды. Мен ойлогом, аккордеондун иши бүткөн экен, мындан ары ушу баягы өнүгүү башталды. Жалаңлырлардын баары ушундай кетет десем, жок. Кайра келип анан ушу аккордеон комуз бааланып, бу аккордеон деле эми кыргыздын аспабы болуп калды мындайча айтканда. Азыр аккордеон баягы жаштар ойлогом, бу жаштар азыр көбөйдү, аккордеон ойногон, комуз ойногон. Көбүнчө ошо аккордеон комуз ойноп тойлордон акча таап, ушу акча табайын деген кызыгы болуп атабы, же чын эле өзүнүн жүрөгү менен музыкага, аккордеонго кызыгып үйрөнүп атабы. Азыр баягы аккордеон чертип ырдагандар да көбөйүп кетти. Жан дүн ырдагандар. Жан дүн менен ошону элдер ошого көңүл буруп калды. Баягы даңкылдактан деле ушу тажада окшойт деп ойлойм да, менин түшүнүгүм ошо. Эми эмеке сен да бир ырыңга кезек бербейлиң да. Эми баягы ооба мен ошо көгүчкөнүм деген ыр менен эле таанылдым. Эми аны деле кайра кайталайын, анан ошо. Жакшы болот анда. Taң atkança oylop seni, yürek çelikinin tepseniyle nefsingdi. Bir dergiti elep menin yüreğimdi, başkalarına taşlap beni getirsin. Arreğinin kanıdayım, sürüyorsun benim aydın canınayım. Beni süve, gülüp koydu beni kara, yürek çelik namımını seni sana. Рахмат Меке, көгүчкөнүмдү өзүң автордун аткарышында оккан не бир чоң ырахаттатаң карасаң. Баягы аткарушы бир тең, анан автордун аткарышында өзүнчө бир башкача болот да негизичи.
Анан жан дүйүн дегенибиз мынакей кандай жагымдуу негизичи. Мына өзүнө жогоруда айтып калдың, айрыкча кийинки жаштардагы ушуга мынакей коомузга дагы көңүл бурулуп калды, жакшы кетип баратат дегеним да. Анан мынакей өзүм деле азыркы бүгүнкү күндө деле тыныч жатпай дегендей, бекер отурбай дегендей үйдө мына караса деле катарда дегендей бир атайын ушундай фольклордук ансамбльдер бар бизде. Шайыр апалар деп жүрдүк мурда. Анан башка аттарды койдук дегендей. Мына ушулар менен да байланышым болуп атабы дегеним. Ал жерге эми баягы алардын аккомпаниатору Байдуевтин деген сонугуна байланыштуу ал кетип анан мени чакырышкандан барып анан каарылар деген деле катарда деген темасы да жакшы экен. Анан мен ойлоп жүргөм, мен уже каарыдым, мен эми барбай эле коеюн, ырдабай эле коеюн. Эми ушу жаштарда мен ыр талашмакпа деп карап отурсам, телевидениеде деле баягы шайыр апалар ырдап атат, карган кемпирлер, абышкалардын баары да ырдап атат. Анан булар да ошондой топ түзүп алыптыр, баары ушундай активный, баары ошо менен ушундай бир ырахаттанышып, могу майрамдарда хорлору да бар экен. Ошонго мен аккомпаниатор болуп ойлонуп, анан кайра мен эгедир ойгоно баштадым. Ай, булар мен эмне болуп атам мен? Ушу кайра эле баштайын бул ишти деген баягы кыскасы ушундай бир ачылыш ала баштадым да. Бул чыгармада каары жаш деген деле болбой окшойт деп ойлоп калдым да, кой дедим. Анан мен каарыдым деп эле баарын колду түшүрүп эле отуруп калганда болбойт экен деп ойлоп. Негизи чыгармачылык киши ушу чыгармачылык менен эле карыш керек экен деген баягы ой бар да. Анан ошолорго аккомпаниатор болуп иштеп жүрөм, ошо жакшы эмне баштап алыптыр ошо. Эми чыгармачыл адамдын жан дүйнөсү таза болот да негизичи. Анан жан дүйнө таза болгондон кийин адам деле өзү мындай жаңыча иштегенге, жаңы чыгармалар жаратканга аракет кылат да негизичи. Анан эми ошентип мына чыгармачыл адамдар менен катарлаш, үзөңгүлөш болуш, алар менен аралашып жүрүштө өзүнчө бир жакшы мындай чыгармачылык эрүүлөрдү алып келсе керек деп ойлойм да. Анан өзүң айтып калып атасың, мынакей аякта дагы алар эми сендей обончу болбосо дагы мына аткаруучулар, жөнөкөй ырчылар дегендей эл арасынан чыккан. Анан эл ичи өнөргенчи деген ошол экенин көрсөчү. Анан эми мынакей сенин да бир катар обондуу ырларды жаратып дегендей келатасың. Жана башында да айтып калдык, эскерип, Шайгүл Шакеева мынакей ушул көчкөлөмдү алып чыгып дегендей. Андан кийин катары эле мына сен деген обонуңду жарыкка чыкты эле негизичи. Мына ушундагы ырчылар алып чыкты да негизи. Демек, обончунун баягы ырларын алып чыгыш көбүнчө ырчылардан экен да. Баягы жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет дегендей ырчылар жеткирет экен да. Ушулар менен иштеш кандай? Ырчылар менен эми ошо башында ошо көбүнчө мен ырларымды ошо Шайгүл Шакеева, эми көз өтүп кетти, Алтын Сартова ушуларга ырдатып жүрдүм. Эми өтө деле мен андай бир ырдын аркасынан кубалап, аны баягы документти Бишкекке чейин барып деле мындай бир аркасынан жүгүргөн жокмун. Бул сөз бул менин жалкоолугумбу же мындай бир мүнөзүмдүн жооштугунанбы деп да ойлойм да баягы. Жооштугуманбы, жалкоолугуманбы. Анан баягы бирөө чакырмайынча эле мен үйдө отура берем, негизи ошондой характер экен да. Анан негизи мен ойлойм баягы эми обонду биз чыгарабыз, бирок мыкты ырчыларга берип койсо андан да жакшы кылып, алар ажарын ачып жакшылап ырдайт дейм. Эми биз баягы ырчы башка, обончу башка, эми кээ бирөөгө үндү да берген, чыгармачылык талантты берет экен, кээ бирөөнө обончулукту берип туруп, анан баягы үн жагына келгенде кичине кыйналып калат экен. Мисалы, Калыбек Тагайдын обондору кандай, өзү ырдабайт, жалаң эле аткаруучулар аны көтөрүп кетип атпайбы? Ошондой деп ойлойм да мен. Эми сен деле мына үйдө жатып алып делеп атасың, анан азыр айтып атасың, мынакей бир топ обондорду жараттым депчи. Өзүң эле баягы куржунуңда жатат да. Ошо куржунда жатат. Чыга элек да. Баягы ошо негизи айтып атпайм, ошол менин жооштугумбу, же бир жалкоолугумбу, баягы чыгынбас, же кайдыгерлигимби, а бирок жан дүйнөдө ар жакта эгедир бир нерсе жетелейт да ошондочу чыгармага. Нотага жазып киргизип койгонсуң, бардыгын, Ноталарга баарын кийирип койгом, ооба. Жакшы экен анда. Анда биз мына сен дегенде деген ырыңа жогоруда сөз болуп калды. Кезек берсек. Сөзү Анаш Сооронбаевдики.
koygun mezgil çirkin ötü dağına bir men özüngü bulut albay toksoygun men özüngü bulut albay toksoygun sen degende uqtay albay esiydim başkalarga bilmem qanday sezdim aytıp bütmüş armanım var içimde aytı canım kaçan sağa gezildim aytı canım kaçan sağa gezildim Sende soğutu yürüdüm sen gülünde oylay verip güldürdüm senda suygun adamından ayrılıp men özümce isten sızıp güldürdüm men özümce isten sızıp adamından ayrılıp men özümce isten sızıp güldürdüm men özümce isten sızıp güldürdüm men özümce isten sızıp güldürdüm. Rahmat Mirbek, manaki Obonçu деген ушундай нерседе, сен өзүңдүн үнүң дагы аткарчылык кандай төп келишип кетет да. Жакшы үнүң да бар аткарчылык чеберчилик. Рахмат. Бирок мен антип деле ойлобойм, рахмат. Бирок негизи ушундай да. Эми телекөрүүчүлөр да баамдап отургандар. Анан эми меге мындай сөз чыгат дегенде кийинки мезгилдерде бул техниканын өнүгүшү жакшы болду да, жолго салды сиздер айрыкча. Обончуларды, ырчыларды дегенде жана айтып атпайбыз, башында айтып келдик. Жанагындай аранжировкалап, анан кийин ырдап чыгып дегенде эл алдына көп ырчылар таанылбадыбы. Бирок мынакей жандуу үнгө өткөндөгү негизи мындай жакшы нерсе экен, мына өзүңдүн үнүңдү дегенде телекөрүүчүлөр көрүп дегенде мындай угуп отурушта өзүнчүн бул обончунун обону турбайбы, Мирбек Текебаевдин обондору турбайбы деп аткандырлар деп мына биздин дагы телекөрүүчүлөр балким сен менен дагы мындай сыймыктанып отургандар бардыр. Анан эми Мирбек Текебаев мынакей өзүң дагы жогоруда айтып калдым, менин ырларым ушул үйдө отуруп эле, бирок YouTube'га жүктөп коюп, соц тармактар деген чыкпады бизде, соткаларга. Ошолорго да берип атам дегенде, кандай болуп атат ошолор? Эл кандай кабыл алып атат дегеним. Тараш бериш. Эми ошо YouTube'га жүктөгөн себебим баягы бул обондун белгисиз ким баягы эл хотя бы таанып билип калсын деген максат менен мен ошо YouTube'га үйдөн эле ырдап жаздырып койдум да, баягы автору билинбей калат экен да. Мисалы көгүчкөнүн автору билбей келди да, чынында автору ким экенин ошо 75-жылдан бери. Только гана баягы ырдап чыккандар деле таанылып, азыр көпчүлүк эле ырчылар ырдап чыгат экен, анан авторун айтпайт экен. Анан ошо ырчынын эле ыры болуп калат экен да, кайсыл ырчы ырдап чыкса, сөзү да ошонго таандык болуп, оonu да ошонго таандык болуп калат экен да. Ушундай кемчилик бар экен биздерде. Жок дегенде астына бир жазып койсо деле болот да, сөзү обону мунуку деген. Анан ошол максатта мен биздин бир төлө таланттуу обончуларыбыз бар эле, Жеңиш Мамбеталиевдин дагы жана Жайлоодо деген ырын менеке. Деле ким экендиги айтылбай жүрүп эле баягы ырчыларга таанып болуп калып эле. Ырчыларга таанып. Жеңиш Мамбеталиев унутта калып калды. Мына Жекшен Тагаевдин мисалы үчүн лясныры менеке ар ким айтып, бирөө Түгөлбай Казаковдуку, анан бирөө ар ким барганда айта беришип, анын автору дагы чындыгында баягы аткаруучу ырчыларга таанып болуп калып эле, жетпей калып атканда. Туура айтасыз, мынакей ушундай нерселерде автордун укук бар да. Мына ушул мезгилдерде ар бир аткаруучу, мисалы үчүн сөзү кимдики,
Obonu kimdiki? Айтып анан тактап элге жеткирип койсо туура деген, ойду айтып атасың да. Коробаевдин эле баягы тумарым деген обону казактын ошо менен заслуга алыптыр, бирөөлөр автор ошолор боло калыптыр да, казактар болуп калыптыр. Ошондой нерсе урдалып кеткен башкармалар. Ошончунан ошо YouTube'га кирип койгондо ошо болду да, хотя бы авторун таанып койсун, баягы ырчылардай жеткизип ырдай албасам да, анан ошо авторду билип калсын деген максат менен. Жакшы. Ана да бир ырга кезек берели, кайсы ырды аткап берсем турасың? Айтчыдан деген Медина Алыбаевдин текстине жазылган ыр экен. Баягы көгүскөндө биринчи чыгарганда мунун текстин ачар экен, болбойт, башка акындардын эмнесине чыгарбасаң болбойт деп бир өтпөй калган убактар болгон баягы обончулардын конкурсунда. Андан кийин ана Медина Алыбаевдин ырына ким тийише алат деген сөз менен анан Мединдин Айтчы жаным деген текстине ошонор обон жазган, ошонор тариги. Жакшы болот. Айтчı canım kaçan seni Айтчı canım kaçan seni Büyütelerin yüreğimde Tandatıp takır valla tibedi Anda sanda cırmayran koyuyorsun Kıldımın böcesinin bir bilmedi Айтчı canım kaçan seni Айтчı canım kaçan seni Айтчı canım kaçan seni деген биздин дагы бир жакшы биздин көлдүк обончу бар, композитор. Анан эми азыр учурда дагы жогорку окуу жайында мугалим болуп эмгектенет. Анан ушул обончулардан ыр белек деген бир китебин чыгарды. Бул китепти карап көрүп мен өзүмчө аябай толкундандым да. Жалаң биздин өзүнүн татынакай ушул обончулар анын арасында мынакей сен өзүңө барсың дегенде Мирбек Текебаев деп атайын бетин киргизип, анан бир катар обончулардын мынакей ушул обондорун китепке киргизген экен. Ырлары менен кошко да, мынакей. Мына баардыгын турат. Анан эми мында ушул обончулар менен жолугушу өзүңөрдүн. Бул дагы ушул атайын сүйлөшүлүп чыгарылган китеп да турабы? Анан өзүңөр менен обончулар менен болгон байланыштар кандай болот өзүңдүк? Жеке өзүнүн тагдырында. Андан бери канча жыл өтүп кетти. Ошо обончулар бир топтолуп жалаң көлдүк обончулар. Алардын бир тобун көз өтүп кетти. Канча жыл болуп калды ошо. Эстей албай атам. Ошо бир
Jalan şu oğunçular, Göldün oğunçuları şu konsert berdik. Oşonda da hem şu Doktorbay Urmanbetowke çoğun rahmat, şu barımızın başımızda koşup, şunun bağırını uyuşturgan oşo. Tigi kitaplar çıkarıp, şu kitapti çıkarıp, barımızın başımızda koşup, bu Göldük oğunç hiç kimsin kaltırbay. Barımızda şu biriktirip, şu kitap çıkarıp, anan konsert berdirip, emne de Irbaçıga çeyin konsert, anan Göldük'te girenip, konsert berip, tiyatroga konsert berip, biz üçün ışıqılıp, jakşı nerseni uyuşturup berdi uşu. Doktorbay Urmanbetow, kamçıbek bu kalaymışlar. Hazır bular Bişkek'te. Şulardan da jakşı oğunları var. Anam bularga çoğun rahmat aytam şunu. Emese bul bolbosa dile Moreki özü doказательство Gögüçkön avtoru başka dep da talaşkanlar da bayağı toylarda oşonday da sözler bolgan eken de. To'g'ri, ana men mana kitapga kirib bunaki atayın avtorluk hukuk dep jo'g'roqda aytib ketmedik. Atayın oğunçulardan ırbilek dep özü turadi. Tatna kaygılarında Gögüçkönün bar uşura kirgizilgen, kaysylar bar ekendiginde жазылган biri sen жерден эмес, башка жерден бүт Кыргызстандын болгон оğunçуларын жазып. Ырсыпай Абдыкадыров башбону баары жүрөт бул жерде. Мукан Нурсбеков болгон Кыргызстанда бар оğunçулардын баарын киргизип койгон. Эми бул дагы бир ушул чоң эмгек да негизи. Чоң эмгек таанытыш, жеткириштерге максат болуп атпайбы? Китеп аркылуу. Анан эми жогоруда айтып кеттик, эми ушул кийинки мезгилдерде өзүнүн мына жергиликтүү оğunçular бар бизде делечи. Bir ayda bir şarda jürösüңөр degende oblastык oğunçular da var da negизи, Төрөгөңөр бар дегенде. Биздин oblastык oğunçular ошо азыр Бишкекте баягы мыктылар ошо. Букалаев, Doktorbay Urmanbetow, Советбек Урманбетов 2-3 ошо жакта жүрүшөт. Анан көзү өтүп кетти. Черикчи Бакасов деген, анан тиги Алымкулов деген да жакшы оğunçular бар болчу. Мына мен билгенден кийинки биякта жүргөндөрдөн өзүңө курбалдаштар менен Элмирбек. Элмир бар. Элмир жүрөт. Анан кийин Жекшен Тагайып жүрөт. Жекшен Тагайып бар, Байдуев бар ошо. Саткын Байдуев бар. Саткын Байдуев бар. Анан өзүң жүрөсүң дегенде. Ооба. Анан булар менен мамиле дагы кандай барлашуу? Азыр эми көптө бери барлашпай калдык. Ар ким өзүнүн эле баягы тиричилиги менен болуп. Ошондой болуп калды. Эми бул чыгармачылыкта мындай бир жолугушуу болуп туруш керек экен да. Ошол туура. Ошо бир жолугушуп, баягыдай бир кечелерди өткөзүп турса жакшы эле болот эле азыр. Мына областтык оğunçulardын дагы атайын өзүңөрдүн уюм бар да. Мына ошолордо балким кулак кагыш кылып айтып коелу, балким өзүңүздөр жолугушуп бир мезгилдерде талкуу болуп дегендей оğunдарга. Мурда ушундай болчу эле да. Бул оğun жараткандан кийин ушул оğунду алып чыгып ырдап талкуу кылып өзүнчө иш-чара дегенде. Анан кемчилиги болсо айтылып, түздөп дегенде кээ бир жерлерин. Мына ушундай жакшы. Анан акындар менен иштеш кандай болот? Сөз жагынан. Эми оğunду жазасыңар. Негизи сөз издеш керек да негизи. Төп келиш керек дегеним. Сөз издеп мана өзүңдү эле эки текстиңе оğun чыгарып. Анан улуу кыргыз деген бир сен жакшы эмнеге оğun чыгарып Шатенов Алтынбек Шатенов. Кыргыз эл артисти. Кыргыз эл артисти. Баягы ырчы кыздын атын Тураргүл менен Чолпон атага барып жакшы орундарды алып келди. Тилекке каршы ошол ырдын дискин да жоготуп алдым. Эмнеси да жоголуп калды да, текстин да жоголуп. Эмес азыр ошону ырда берет эле. Баягы Алтын көлүм биздин Эгембердиев оğununa Абдыжапарованын Кыргыз эл акыны. Кыргыз эл акыны ошонго чыгаргам. Yaşlı turanım, candırıp kozduk çırağım. Cadırıp çaylar caz geldi, yaşlıktın kerti kıyarım. Basılıp günü kayracak, paranın turap kıyarım. Basılıp günü kayracak, bağlanın turap kıyalım.
Belestin erip karları betinde upa kalmadı. Kutlandı gündün merimi kumardı cazip kaydarım. Ergigenim yıksan menen yetmeyemge kaynadı. Ergigenim yıksan menen yetmeyemge kaynadı. Caykartıp yaşım tulanım, candırıp bozduk sırrağım. Cadırıp caylan caz geldi, caş çıktı çeltik duyarım. Basılıp büyüdü kayracak, balanın turak kıyalım. Basılıp büyüdü kayracak, balanın turak kıyalım. Balanın turak kıyalım. Rahmat. Bana bir kere jogorda aytıp kalbadık. Doğdurбай urmay ötündeki içindeginde bir katar oğunçuların başын biriktirip de bu vagında janagıda telegedagi, radioga da garıp çıkıp, anama kitepkedagi uşul oğunçuların ırlарын kirgizip sötüngörmen çıkarıp atat. Anan emi jaşın 60'tan ötüp 60'ta 70'e geldik de başlayın. Ötüp kalgandan kinele arneşin oylanıp kesinde. Anan emi артында izi kalçuday ырларын kaldı deyçi. Anan emi birok uşul özüň artından keletkan oğunçular barby? Ses çaktı. Buna jaşlar arasında da işlep gördüm degende. Sen mektepterde işledin, litselerde işledin degende okuş aylarında. Anan emi mına keyde azırkı karlar dile katardı dep, mına azır adamlar mına işlep keletasın degende. Özüň gördün, artыңardan iziňerde ulay turgan talanttарды mında tarbilep gördüңөр degende. Çılında jaşlardan kim bar eken men bayka elekmin bizdin gölde. Görelekmin. Görelekmin. Hani sizlerge belgili olmasa bizge Yok, özüm, çeke özüm de tarbiyelegan balдар var mı? Yok. Hem jaşlar var ya çarasına. Jaşlar emi ırdaganlar köböydü ırçılar akargen menen men uğlum dele akargen menen ırdayt. Toylarga var ırdak kılat. Öyle ne? Toylarga var ırdayt. Hani kafede ırdak kılat. Men aytayın degenim uşul buna oğunçular barsaňar gölde sanalı adamlar da men. Barly talantly, barly kompozitor, barly oğunçu olur betikinde. Biro şunu artынан biri geletken baldarga mında işte bulak görseň gözüni aç degende bir jol salyp açyş gerek go deyim. Sizlerden oňar geldi de hazır. Emi oşo kağla boluş gerek eken de. Kağlagan adam özü kağlap gelse, anan baylanışsa, anan biz alarga özümüzdün bayağı emnebizde beri alabız da mınday bir. Jol salyp. Jol görgözüp degende. Bagyt berip degende. Kağlaga jaraşa bolat degende. Azır göýünçeli al bayağı akargen men ırdap çıkıp atat. Dagın jakşı bayağı Soyuz wagyndaky 80-nji ýyldardaky ırlardy toýlarga ırdap, al ırlar azır aýabay jakşı mınday bir eldiň kulagyna el kabul alyp atat. Ben ele bir tilegim şunu edeyim, jaşlardy östürüş gerek de, artaýan tarbiyalaş gerek, alarga bagyt beriş gerek degen. Bagyt beriş gerek. Anan emi tura muzikalyk okuw jaý degen bar bizde, muzikalyk mektepler degen bar, anan okup atkan talantlar toltura. Çıgaýyn degenler de var. Balkim ошол жолун тура таба албай, силер окшогон таланттуу мисалы оңчуларга кезиге албай, барайын десе да балким айбыгып, жаш кезде ошондой болот го. Ошондой болот. Жүргөн мезгилдер болушу мүмкүн. Дегенимде, ошолорго бир эме кылып койсоңор, оңчулар дегенде областтык оңчулар уюму бар шыңарда. Ошолор мындай ушундай жаштарды карап койбойлубу, өстүрбөйлүбү дегендай чыгармачылыкта болуш керек. Анан кээ бир оңчулар чыныгы мындай кичине анча-мынча иш тарыраак болот да. Oğunduğunların özü жазат, дептерine katıp koyulan biröge ırdaganга da bir ıra görбөйт da негизичи. Al çıkış gerek de elin arasında. Жараткан эмнеleri var al дептерine katıp kalgandan keyin, ırdalbagandan keyin. Al to'g'ri emas, al. Оштой бар да. Бар andaylar. Ana ошол жагынан айтып атам да, чыгарбачы адам үчүн кең пейил болуш керек да. Дагы бир ырга кезек берелимби?
Бул ырдар эми ошол эле дагы эле ошол Союз убагындагы ырдарда ачыгын айтканда коштошу дегендер. Birge güldük biz, aynı tündü bir ötküzdük biz. Akırında sürü salbay, boşta suğa niyet barabay sürüldü taşta bittik biz. Akırında salbay, boşta suğa niyet barabay sürüldü taşta bittik aytkan sözünü unuttum, yaş sürüktüğüne vuruttum. Çığın aytsam gügönelim, ot canınla gügönelim, boş bulemi canım sügünüm. Çığın aytsam sügönelim, ot canınla gügönelim, boş bulemi canım sügünüm. Birge güldük biz, aynı tündü bir ötküzdük biz. Akırında sürü salbay, boşta suğa niyet barabay sürüldü taşta bittik biz. Akırında salbay, boşta suğa niyet barabay sürüldü taşta bittik biz. Sürüldü taşta bittik biz. Münake ben de jogorda aytıp kettim özümdü münake ırçlığımdagı jakşı, atkarışlığımda jakşı degende obondorumda jakşı жазылған мынакей кийинки мезгилде жазылган обондордагы турат дегендей сакталып канча деген. Бирок ошол эме кийинки мезгилде ушул аткаруучулар менен кимдер менен иштешип атасың? Чынында азыр кийинки убактарда эми айтып атпаймынбы? Эми каардын болду жетет деп эле токтотуп койгом. Анан каарлар деле катарда дегендерге кошулгандан кийин кайра ойлоно баштадым. Эми астыга кайра эле ушу максат коюп атам, үмүт коюп атам. Эми ырдалып аткан ырлардын баары баягы 20 менен 30 тегерен жаштыктын ырлары. 20 мурун 16 жаштан берки баягы чыгар ошол убактардагы ырлар да. А то ойлойт да бу 70ке келип алып эмне сүйдүм күйдүм деп атат деп. Ошол убактагы чыгарма да бул эми ошолор. Бул эскирбей турган ырлар да, туура. Ошо бир эскирбей турган ырлар, түбөлүктөр элдердин эмесине калып калсын деген максат менен эме. Эми мындан аркы нерсе эми Кудай буйрса мындай үмүт кылып атабыз балдарга, неберелерге, анан ушу элибиз үчүн, жерибиз үчүн, ушу патриот жигиттер үчүн дегендей бир ошо аттан сакпы деп чыгармачылыкка деген ой бар да эми. Мекен жер жөнүндө, мекен жер жөнүндө, эл жөнүндө. Эл жөнүндө, туура. Эми жакшы ойлор бар экен эми мекен мынакей келечек келен дегенде сенеке. Али элиңе бергенден дагы берелең көп дегендей. Ушундай экен да, чыгармачы адамдардын жүрөгү карбайт деген чын экен. Бул чыгарма жазыла берет экен да. Өлөр өлгөнчө жазылат экен дегендей.
Эми чындыгында силер жазышыңар керек, беришиңер керек элге дегендей. Жазылган обондорду жаштарга өткөрүп бериш керек, о ырдасын ошолорду катып албай дегеним. Мына сен кийинки мезгилде жазган чыгармаларында Жанар Өмүралиева сыяктаган обончулар, аткаруучулар, жана ырдап жүргөн обондорумдучу. Жана башка ырчылар бар да негизи. Жаштардан чыгат бекен аткара тургандар? Ылайыктуулар. Эми жаштардан чыгат, азыр эми аябай өнүгүп атпайбы? Абдан жакшы өнүгүп атат. Аккордеон менен мына тойлордон көрүп атабыз жаштарды. Аккордеон менен, комуз менен аткаруулар абдан мыкты, абдан жакшы деңгээлде ырдап атышат. Жаштар көбөйдү азыр баягы, тамадалар көбөйдү, ырчылар көбөйдү. Ушу тойлордон эле көрүп атабыз биз ошо мыкты ырчыларды, ошо тамадаларды мыкты сүйлөгөн. Азыр өнүгүү процесс жүрүп атат бул. Анан ошо мен YouTube'га кирип койгон себебим ошо мен баягы жеткире албаган обондорду алар YouTube'дан алып туруп, анан ошо жакшы ырчылар дагы бир жакшы бир деңгээлде андан да жакшы кылып ырдап чыкса деген ниет менен ошо жаздырып койдум да. Жакшы болот. Анан Түкөй өзүң деле баягы кел жазым Караколдун калың багы деген ырлар эч агы жазылган, эмнегедир телевидениеде ырдалбай эле турат. Ошолорго да бир көңүл буруп, хотя бы текси өзүмдүкү болгончо кийин кичине анда элге таратыш керек деп ойлойм да. Азыр кел жазым деген чыгарманы аткарып берейин ошо. Жакшы болот анда. Текстин унутуп калбасам эми. Күттүрүп жол каратып сагындырып, жаз келдин жамалына куштар кылып, жүрөккө эрги толгон бакыт толгон, арадан кубанып сүгөлдөй чалкып, кел жазым күлкү чачып кубанычту, жер адам сени күттү сагынычту, пейлиңден энемерин жылдыз чачкан, өмүргө өчпөй турган рахаттуу, өмүргө өчпөй турган рахаттуу. Жүрөккө өчпөй турган сүйүү болсун, өмүргө балбулдаган бакыт болсун, жарашып күн алдында болуп жаздай, дайыма ыр жаңырып тынчтык болсун, кел жазым күлкү чачып кубанычтуу, жер алам сени күттү сагынычтуу, пейлиңген энемерин жылдыз чачкан, өмүргө өчпөй турган рахаттуу, өмүргө өчпөй турган рахаттуу. Күттүрүп жол каратып сагындырып, жаз келдин жамалына куштар кылып, жүрөккө эрги толгон бакыт толгон, арадан кубанып сүгөлдөй чалкып, кел жазым күлкү чачып кубанычтуу, жер алам сени күттү сагынычтуу, пейлиңден энемерин жылдыз чачкан, өмүргө өчпөй турган рахаттуу, өмүргө өчпөй турган рахаттуу, кел жазым күлкү чачып кубанычтуу, жер алам сени күттү сагынычтуу, пейлиңген энемерин жылдыз чачкан, өмүргө өчпөй турган рахаттуу, өмүргө өчпөй турган рахаттуу, өмүргө өчпөй турган рахаттуу. Рахмат. Мынакей эми биздин да убактыбыз соңуна чыгып баратат. Эми Мирбек, мынакей эми сага дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Мындан арыдагы чыгармаларыңды жарата бер. Мына каарыса деле катарды деп мынакей ошо катарга кошулуп атабыз буюрса. Фольклордук ансамбль менен кошо ырдап чыгып атыпсың. Элди аралап, журтту аралап дегендей чыгармаларыңды элге бере бергин. Бере турган кезең келди дегенде азыркы мезгилдерде. Анан эми жаштарды дагы артыңан ала жүрүш керек, тарбиялай жүрүш керек дегендей. Жаштарды да колго ала жүргүлө. Обончулардын негизги мына көлдө чыккан обончуларды
көтөрүш деген силердин колуңарда, силердин милдетиңер болуп эсептелет. Туура. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына жогоруда сиздер белгилүү обончу, композитор Мирбек Текебаев менен болгон бүгүнкү жан дүйнө программабызга ортоктош болдуңуздар. Кайрадан көгүлтүр экрандан жолугушканча сак саламатта болуңуздар.